Ош шаарындагы көп кабаттуу жаңы түшкөн үйлөрдүн көпчүлүгү кимдики деп сурасаң Жалил Атамбаевдики деп сайрап беришет. Ал ошентип бул чөлкөмгө белгилүү ишкер. Бирок сырткы көрүнүшү кооз болгон имараттан үй сатып алган тургундар кыштын суугунда жылуулуксуз калышкан. Элдин баары кызыгып элитка деп аталган үйлөрдө жашоочулар толук шарт түзүлбөй, ара жолдо калган батирлерди сатып алгандарына кейип келишет. Бул 50 миң 40 миңден алганбыз үйлөрдү. Бирок бул ошол биз алган акчага татыктуу эмес. Отопление былтыркы жылда жок болду. Быйыл мына шаардыкына улап койгон экен, азыраак кичине жылымылык келип атат 8-ден бери. Анан кийин мына сырттарын көп жерлери ремонт болбогон. Подвал ремонт бүтпөгөн. Подвалда вообще ремонту жок. Подвал жөн эле мындай баягы курулгандагы боюнча турат. Анан многу неме тууралуу пожарный охрана, өрт чыгуу немесинен. Ондон абсолютно даже бир кап цемент неме кум же болбосо бир челек жок даже. Келип бирөө ушул үйдө элдер бала чакасы менен жашаган адамдар бар экен деп бир жан күйдүрүп сураган адам жок. Биз өткөндө барайлы деп чогулуп заявление жазып сотко дагы бердик. Бирок эч кандай результат чыккан жок. Эми ал адамдарга кайрылмак түгүл. Атын айтып чалып деле кантсаң деле кайра сени коркутат. Билбеймин. Өзү бир Атамбаев Жалил деген чоң эле аксакал кишиге караштуу экен. Бирок ага жаза албайт экенсиң. Буну такыр эле башка бир Жамалжен, дагы бир ошого окшогон бир байкелер карайт, акелер. Аларга айтсаң, бүтүрөбүз деген, мына бүтүрөбүз деген уже 5-жыл баратат окшойт. Подвалынан кадимкидей сасык жыттар чыгат. Жылуулуксуз бөлмөлөрдө күн кечиргендер Курманжандатка кичи районундагы Төрөбай Абайкир уулу аталышындагы батирлерди 40 миң 50 миң акш долларына сатып алышкан. Бирок алардын шарты көңүл жылытаарлык эмес. Үйлөрдүн ичинде көгүлтүр от да кирген эмес. Ошентип жылыткычы да, тамак бышыргычы да электр энергиясына көз каранды. Ал эми бул үйлөрдүн жашоочулары шарттарын жакшыртып берүү өтүнүчү менен бир нече жолу кайрылышкан. Бирок акчасын алып алган ишкерлер элдин жашоосун ойлогон эмес дешет. Жетекчилик кылган мен өзүм ал кишини көргөн эмесмин, бирок ошо Жалил деген аке дешти да. Жалил аке салган үйлөр экен. Ушул 4 дом тең, ушул бардыгы ошол Жалил аке салган үйлөрдө. Анан отопление жок, отопление 3 жылдан бери жок. Тиги домдун подъезди бүткөн, бул биздин домдун подъезди. Биздин дом ал домдордон караганда мурун салынса дагы азырга чейин ремонту бүтө элек. Эптүү жаман уруп коюптур. Мага окшогон эле бир көчөдө жүргөн немелер прорабы деле жок экен. Түздей албай атып балам өлүгүдөй кыйналды. Мына эшиктерди бүт түздөдү, өзү аткоз чыгарды. Мына жерге немени таштаган экен семонтты, кыйшык, муну чаап 2 күн чапты. Полунда зорго түздөдү. Массо эле жасап коюптур. Муну прорабы деле илгери прораб болчу эле бу жерин кыйшык, а жерин кыйшык деп көрсөтүп анан алчу эле, муну көрсөтпөптүр деле эптеп бүтүп коюп кетип калыптыр. Маспы соосу иши кылып эле бүт кылды акчаны алып кетип калыптыр. Ушул балам ушундай. Көп кабаттуу үйлөрдө карык артаңдар да бар. Кышкысын заманбап үйдө жылуу жумшак кыштайлы деген карыялардын үмүтү акталбай, жылыткычтардын жанында убакыттарын өткөзүшүүдө. 24-декабрдан отопление берди, 27-декабрга чейин отопление болчу, анда 5 күн. Жылга эле калдык. Бардык схемасы даяр турат. Только просто мына жерден ток көтөрбөй атат, мощности жетпей атат деген сөз. Ток көтөрбөй атса, кошумча трансформатор коюш керек оны. Электриктер билет да муну. Отоплениеден суусу жетпесе, сууну көбөйтүш керек. Бардык бул адам жасаган иш да бул. Бул просто бу жерде эле бири-биринин пулун жеп алып эле мошенниктик кылып атат булар. Пулду жок кылып алышканда анан кийин биякта расхат жок деп эле кайта элдин өзүнө күнөөнү коюп атат. Өздөрү макул болгон, өздөрү алып алган, ремонт бүт электе кирип алган деген күнөөнү элге жүктөп атышат. Биз эми жылуу жерге баргыла деп балдар жиберди эле, ал келсек жылуучулук жок экен. 2 күнө газы жок. Бул турагы үй Ош шаарындагы эң бийик үйлөрдөн. Ал 12 кабаттан турат. Айрымдарында жогору көтөрүлүүгө лифттери ишке кире элек. Жашоочуларды түйшүккө салган бул жагдайдан качан арылаарын билишпейт. Андан башка коопсуздук эрежелери да так сакталган эмес. Коомчулукка Жалил Атамбаев деп аты менен таанылган, бирок анын жүзүн эч ким көргөн эмес Ош шаарында ишкердин биз бүгүн көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турабыз. Бул жерде тургундардын даттануусу, атайын коопсуздук чаралары коюлган эмес. Дал ушул тактап айта турган болсок, 12-чи кабаттан пластикалык айнек гана коюлганы менен бул жерде атайын тосмолор жок экенин тургундар айтып даттанып келишет. Дайыл катары айта турган болсок, пластикалык айнек кол менен катуу түртсөң, мына монтип титиреген абалда. Балар үчүн абдан кооптуу.
Могу жер айрыкча мына жерде өзү решетка болуш керек. Балдар могу жерде велосипед тепсе же ойносо, чуркап ойносо, мына жерде азыр ар бир подъездде 5 квартира бар. Балдар жүгүрүп чуркап ойногондо мына жерге келип урунса, бул жер өтө опасный да азырчы, өтө кооптуу. Ошон үчүн биз балдар дайыма карап турабыз. Элдин кайрылуусу боюнча турак үйлөрдү салган жекешкерлерден жооп алууга мүмкүн болгон жок. Жашоочулардын айтымында Рамазан соода борборунда Жамалдин аттуу жаран жооп берерин айтышты. Бирок айтылган даректен эч кимди таба алган жокпуз. Иши бүткөндө ээзин сутуп кеткен экинчи тараптын берер жообу болсо, чагылдырууга даяр экенибизди эскерте кетели. Кошумчалай кетсек, бул салынган үйлөрдүн ордунда буга чейин шаардыктардын эс алуу жайы жайгашкан эле. Дат Кашабдан Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.